ЛТР телеканалы алгач 1967 жылы 15 сентябрда Кыргыз СССР Министрлер Советинин алдындагы радио уктуруу жана телекөрсөтүү комитетинин коллегиясынын чечими менен радио уктуруунун Ош облустук башкы редакциясы деп негизделген. 1970 жылы Ош көрсөтөт деген аталышта алгачкы эфири чыккан. 1999 жылы 23 апрелде Кыргыз Республикасынын президентинин указына ылайык облустук телерадио болуп Ош 3000 деп өзгөргөн. Аталган канал түптөлгөндөн бери обого чыккан көрсөтүүлөрдү архив кылып сактаган Бегайым Ишкожоева пландоо жана эфирди камсыздоо бөлүмүн жетектеп келет. Айтымында элдик каналдын тарыхын сактоо анын тагдырына буйруган. Ош 3000 мамлекеттик телерадио компаниясы деп түзүлдү. Ошондо ошол убакта жумасына бир эле жолу 30 мүнөт республикага КТРдан чыгат элек. Анан жүрүп отуруп багы кеңеди. Кийин 47 канал деп коет, дециметровой канал деп. Кечинде саат 6-дан баштап чыга баштады. Ал убакта өзү кол менен жазат эле, азыркыдай компьютерде эле жок эле, баардыгын теңчи. Элдик канал тынымсыз өнүгүү жолунда багыт алып, 2005-жылы 10 декабрда ЛТР коомдук телерадио компаниясы деген макамды алган. Андан кийин 2015-жылдын 16 мартында Кыргыз өкмөтүнүн токтому менен ЛТР телерадио компаниясы мамлекеттик деген аталышка ээ болгон. Элдик каналдын тарых таржымалында алгылыктуу жана ийгиликтүү көп иштер жасалган. Тагыраак айтканда, Кыргызстанда алгачкылардан болуп, Элдик канал спутникке чыгып 57 мамлекетте өзүнүн көрсөтүүлөрүн көрсөткөн. Ошондой эле чет өлкөдө официалдуу түрдө өкүлчүлүк ачканга жетишкен. Ал эми Ош Бишкек телекөпүрөлөрү онлайн негизинде иштеп турган. ЛТР телеканал десе биринчиден эл деген сөздөн келет. Бул чыныгы элдик телеканал деп айтылат. Эмнеге дегенде ошо ЛТРдин берүүлөрү, ЛТРдин продукциясы бул чыныгы ошол карапайым жашоого ылайыкталып, карапайым элге ылайыкталып, анан ошондой жакшы бир продукциялар берет да, мындай жөнөкөй жалпак тил менен дегендей, мындай айтканда ар бир жашоочунун, ар бир телекөрүүчүнүн мындай айтканда жүрөгүнүн бир кандайдыр бир орун ала турган бир жакшы берүүлөр болот. Анан ЛТРдин өзгөчөлүгү эми бул баса белгилеп айтчу керек нерсе, бул Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу спутникке чыкты. Спутникке чыкты. Андан кийин эң биринчилерден болуп Кыргызстандагы чет өлкөдөгү мындай айтканда баягы корреспонденттик пункт деп коебуз. Ошону ачкандардан бири болот. Анан экинчиден, үчүнчүдөн бул телеканал эң билесиздер, ошо пандемия маалында мындай айтканда 7 областтарды бириктирип, бир эле маалда түз эфирди уюштуруп берген телеканал. Бир кичинекей өзүнүн бир жабдыгы менен эле, эч кандай эч кимге кайрылып, телеком тиги башкалардын баарын коштурбастан, аралаштырбастан өзүнүн эле бир кенедей бир аппаратурасы менен ошол шактагы даскан чыгаан бир артисттердин жардамы менен ошол мындай ишке ашты. Ошондо пандемия маалында баягы Кыргызстан шаары жабык болуп турган кезде ар бир үйгө жаңылыктардын баарын жеткизип, ар бир кыргызстандыкка өлкөдө болуп аткан окуянын баарын чагылдырып турган түз эпидемиологиялык абал тууралуу берип аткандарын берген телеканалдардын бири болду. Өлкөнүн саясий, экономикалык, спорт, маданий, айыл чарба жана дипломатиялык жааттарда өнүгүшүнө элдик канал өзүнүн зор салымын кошуп келет. Заман талабына ылайык бүгүнкү күндө социалдык тармактарда да активдүү болуп, эл талап кылган көрсөтүүлөрдү сапаттуу жана ыкчам көгүлтүр эфирден көрсөтүү аракетинде. Мунун натыйжасында ЛТРдин маданият бөлүмү жана жаңылыктар бөлүмү YouTube каналынан күмүш баскыч алышкан. Аны менен гана чектелип калбастан, элдик каналдын жамааты алдыга чоң максаттарды коюп, аудиториясын дагы да чоңойтуу аракетинде иштөөдө. Биз эми азыр максаттуу бир аудиторияны түзүү зарылчылыгы бар экенин көрүп турабыз. Ошондуктан бир жаңы жүздөрдү чыгаруу, кесипкөйлүктү арттыруу, анан идеологиялык багыттагы бир өзгөчө форматтагы көрсөтүүлөрдү даярдоо аркылуу аудиториябызды кеңейтсек деген максатта турабыз. Албетте эми азыр соц тармактарда баягы жогорку чеберчилик болбосо дагы, болбогон шартта дагы соц тармактарды эл тез арада көрүү мүмкүнчүлүгү бар болуп атпайбы. Ошондуктан биз сапат жагына көңүл бурабыз жана алардан кем калбай маалыматты тез арада таркатканга мүмкүнчүлүк түзүп алуу аракеттерин көрүп атабыз. ЛТР телеканалынын 55 жылдык мааракеси өзгөчө жана эксклюзивдүү уюштурулмакчы. Тагыраак айтканда 5 август күнү Чолпон Ата шаарындагы ат майданында дүйнөгө белгилүү болгон Акцент группасынын ырчысы Адриан Синанын катышуусунда чоң гала концерт өтүүдө. Ошондой эле Кыргыздын белгилүү жылдыздары дагы шоуга катышмакчы. Бүгүн белгилүү ырчы Адриан Сина Румыниядан учуп келип, фанаттарын элдик канал уюштурган шоу концертке чакырды жана ЛТРдин 55 жылдык мааракеси менен куттуктады.
Touring, I have concerts in Romania, in Turkey. I will have a big tour in India. Кыргызстанга, Бишкекке кайрадан келгениме өтө кубанычтамын. Бактылуумун деп айтсам болот. Буга чейин деле келип жүргөм. Бул ирет ЛТР мамлекеттик телеканалы атайын мени кайрадан Кыргызстанга чакырып, эл менен жолугушууга насип буйрду. Бул менин атым Аморхитана, мени менен кал. Дагы ушул сыяктуу эң белгилүү хит болгон чыгармаларым менен күтөм. Анан сөзсүз сиздер үчүн жаңы ырым бар. Ысык көлдүн кештери сиздер менен бирге ого бетер кызыктуу жана көңүлдүү болот. ЛТР мамлекеттик каналына чоң рахмат. 55 жылдык мааракеңиздер менен куттуктайм. 5 августтун кечинде Ысык көлдөн сиздер менен көрүшөбүз. Жакындан жолугуп, эстен кеткис убакытты чогуу өткөрөлү. Tonight and tomorrow at Isikol. Бүгүнкү күндө ЛТР каналынын ар бир облуста өкүлчүлүктөрү иштейт. Ошол эле мезгилде Ош Бишкек студияларында телекөпүрө аркылуу көрсөтүүлөр өткөрүлөт. Эфирдик сюжеттердин жана материалдардын сапатын жакшыртуу максатында жакында эле заманбап үлгүдөгү жаңы техникалар алынып келинген. Ошондой эле жыл соңуна чейин дагы 2 кызматтык унаа телевиденияга керектелүүчү техникалык жабдыктардын келиши күтүлүүдө. Сайрагүл Полотова, Жанадил Абубакир уулу, ЛТР Бишкек.